Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Кайрат Кенжебаев. Өткөндөгү чыгарылышыбызда биз Жалал Абад облусундагы Тел-Тору ат майданынын жеңишинен жеке жактарга өтүп кеткен 2,5 гектар жер боюнча кеп калганбыз. Учурда бул жердин тагдыры сотто чечилип жатат. Соттук процесстер кандай жүрүп жатканын иликтөөбүздүн соңунда учкай айтып өтөбүз. Бусаан биз Ош облусундагы Төлөйкөн ат майданынын болжолду 80 сотка жакын жеринен жеке колдорго өтүп кеткени тууралуу кеп кылабыз. Төлөйкөн ат майданы Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Төлөйкөн айылдык аймагында жайгашкан. Аянты 121 гектарды түзүп, Кыргызстандагы ири ипподромдордун катарын толуктайт. Ал жерде көптөгөн саамалыктар жана иш-чаралар байма-бай өтүп турат. 2015-жылдагы өкмөттүн токтому менен өлкө аймагындагы бардык ат майдандар спорт агенттигине караштуу улуттук спорт оюндары боюнча дирекциянын карамагына өткөн. Бирок дирекция ат майдандарды иреттеп баштаганда кээ бирлеринин жерлеринин айрым бөлүктөрү жеңишинен жеке жактарга өтүп кеткендиги ачыкка чыгып, учурда тоскоолдуктарды жаратууда. Дал ушундай көйгөй Төлөйкөн ат майданында да бар. Улуттук спорт оюндары боюнча дирекциянын берген маалыматы боюнча 121 гектарды ээлеген Төлөйкөн ат майданынын так ортосунда болжолду 80 сотка жакын жери Жогорку кеңештин 6-чакырылышына Республикада журт саясий партиясы менен депутат болгон Арзыбек Карыбековго өтүп кеткен. Ага кандайча өткөн, тиешелүү документтери барбы, баары бүтөмүк жана белгисиз. Ал эми жердин ээси ушул күнгө чейин дирекциянын өкүлдөрүнө колундагы документтерин көрсөтпөй келет. Бул жагдайларды тактоо иретинде биздин журналисттик топ Ош облусундагы Төлөйкөн ат майданына барды. Ал жерден биз мурдагы эл өкүлү Арзыбек Карыбековго өтүп кеткен жерге чоң аткана салынганына күбө болдук. Ошондой эле Карыбековдун баласымын деп өзүн тааныштырган Данияр аттуу жаран менен баарлаштык. Данияр мырзанын айтымында бул жер Арзыбек Карыбековго 90-жылдардын соңунда өткөн. Кароосуз саз болуп каралбай жаткан жерди алып, гүлдөткөндөн кийин көз арткандар арбыган. Өзү бери вообще сылаа болуп, саз болуп, камыш басып турган жер. Мыналар полну өзү алдырган. Полна жар көрүнүп турбайбы? Жарды газыртып алды. Газыртып, ушу кеңейтип өзү. Кайсы Төлөйкөн айыл өкмөттөрдү беле, ошондо же кайсы айыл өкмөттөрдү? Бул каяка территория Төлөйкөн айыл өкмөт бергени билбейм. Бул документтер жакта эч кандай эмеңиз жокпу сиздин? Жок, мындай жок, жок. Бай кирип көрсөк болобу, эмнелер бар иште? Мост диананы тартып. А эмне жашыра турган нерсе бар? Жок, жашыра турган эчтеке жок, култанып турбайм. Киргенге болбойбу? Анда биз үстүнөн чыгып тартып алалы. Бир күн өзү келгенде келсеңер өзү көрсөтөт да болсо. Сиз только эле мал багат экенсиз да? Мен андай деле түшүнөрмүн, андай кагал иштейдин. Өзү билет, мындан бөлөк жер толуп калып эле ушунча жерлер турат. Негизги ким даканча айтып бериш керек мен, элдердин кылгандарын. Эмне кылсын? Нелер бар, нелер жок болгондон айтыш керек. Я мурда болгон камыш дейсизби? Жок, эми бөлөк нерсе толуп жатпайбы? Данияр мырзанын айтымында көз арткан 3-4 кишинин айынан улам жер талашка түшкөн. Ушу жер тууралуу мына башталганда бир канча десем, мурун жерде Дорон деген директор бар эле, нараган кичине жер талаш баштады эле, көмтөп. Мурунку директорбу? Аны як бизге карайт экен деп, каяк карайт экен деп өзү атам келип сурады эле, мындан эмне карайт экен, аны жерде кичине жер наракта сурады эле. Алды эле. Ипподром карайт экен деп алган эмес, эми ошак сураган. Документин көрсөтүп, бир бала кылып анан неме кылган эле, мына укам. Өзүң билесиң го, мынандай деген немеден сатып алганмын деп сүйлөшүп аткан экен аны. Анан бул элем бу жерде өзү 3-4 адам деле кызыкчылык болуп атат. Мен билем. Кимдин кызыкчылыгы? Ким билет? Бул директордун кызыкчылыгы болуп атат.
Бирок Түлөкөн ат майданынын директору Талгат Арзыбаев биздин кепке аралашып, Данияр мырза Арзыбек Карыбековдун атканасын иштеткен жөн гана кызматкер экенин жана эч кандай баласы эместигин билдирди. Bundan muruk direktörüm gelip olana jер кичине жерде талашып bunday болду эле. Бул кайра өзү наоборот келип кечирим сурап анан ака кечирип коюң шеп. Ким сурап? Деп. Демдем ошолор сураган да эми. Сизге неме экенин билбей калыппыз эле биз. Кечирип коюң да баары бол кечирип сурап кетип анан кандай болот? Мындай да, Данияр. Эгер бул жерде мыйзам бардыгыбызга бирдей да. Мыйзам баарыбызга бирдей. Акыркы сот немени чечимди сот чыгарат. Силер эмне чалып атасыңар мен түшүнбөйм да буларгачы. Эгер өздөрүнүн айтышына, бунун айтышына мыйзамдуу кыз китеп деп атса, эмне үчүн чалып атасыңар дейм да. Туурабы? Ошого мен деле түшүнбөйм. Көргөз көрсөтсө көрсөтпөдү. Бизге да таңыр 3 жылдан бери документин көрө албасаңыздар дейм да. Жок, мен 3 жыл башта сураган жокмун. Мен мына быйылкы 21-жылы күздө кайрылганыбызда сурадык. Ошо бизге тияктан жогору жактан документ келип туруп бүт жерлер тактагала деп кат келгенден кийин ошо каттын негизинде гана биз кайрылдык. Отказ кылды, ошол бойдон документ көрө алган жокпуз. Эми Данияр мырза бир эле сурайм. Ушу документти кантип көрө аласызбы? Көрсөтө аласыздарбы? Эми ар ким өзүнүн менчигин көрсөтсө болот да, меники деп. Эми колу бошогондо сиз өзүңүзгө ham чалып болсо чакырат да. Ата ошол эле. Мына укам кел, мына документ деп сиздин наоборот өзүңүздү чакырыш мүмкүн да. Кел укам көрүп койсун, мына тартып деп чакырыш мүмкүн. Бул жигит мындай да, бул жигит баласы болбойт. Бул атпагар болот бу жерде, сөзүн ачыгы. Баласымын деп өзүн тааныштырып атат. Баласы болбойт. Бул бу жерде жалган маалымат берип атат. Сөзүн ачыгы да. Баласы эмес, сиз баласы эмес. Баласы эмес бул. Мени багып чоңойтуучу даражага алып кетти да. Эми сен мында чынын айт да, Данияр. Сиз баласы экенин деп сен жалган маалымат бербесең, эртең учурда артынан жооп бер. Сен туура маалымат бер, мен бу жерде атпагам, мен документти билбейм, өзүнөн сура деп айт. Болду. Зачем башыңа уртасың? Мен баласымын деп билип билбей мурукку директор ону аралаштырып атат. Сага эмне кереги бар да? Мисалга мындай да. Өзүңө жооп бер. Мени мына ушундай ман багып чоңойтты да. Өзүңө жооп бер. Мен атпагам деп болду. Мени ата деп көнүп калгам. Мен баласы эмес. Өзүм баласы. Анан эми бөлөк нерсе болсо өзү келгенде сүйлөшүп аласыңар. Ошентип эле сүйлөп, эмне башыңа уртасың сен, башка нерселерди айтып. Анан Талгат Арзыбаевдин айтымында алар ат майдандын жерин тактоо боюнча Арзыбек Карыбековго кат жолдошкон, бирок али күнчө ал тарап жооп бере элек. Документтерди көрөлү деп эсинде. Анан бизге көрсөткөн жок. Себеби эмне деди? Себеби мен көргөн жокмун. Бардыгы мыйзамдуу немеге ошол керектүү жерге гана көрсөтөм деди. Биз кат менен кайрылганбыз, катты жооп берген жок, ошо документте берген жок. 3 жылдан бери канча жыл кайрылдыңыз? Мен бир жолу кайрылдым. Бир жолу кайрылдым. Бар эле деле кур сөз менен айтып койду ошондо. Жок, бар деди, кур сөз биз письмени кайрылдык. Тиги бу бияктын сарайдын хозяйыны деген кишиге кайрылганбыз. Ал киши жок болсо баласына калганбыз. Баласы неме кылды да бизге. Короче, көрсөткөн жок да, биз шеп болсо көрсөтө албайбыз деп. Демек, сиздер билбейсиздер бул кандай мыйзамдуу, бул мен бул директор болгонго чейин деле билет элем бу жерде. Мен биз кичинебизден бери. Мен бул ушун боюнча 98-жылдары дейт. Ушуну алынып, бирөөлөр алып, бул бирөөлөрдөн сатып алган дейт. Биз буга чейин эми кандай мыйзамдуу, мыйзамсыз экен бул жагын ачык билбейт. Себеби мен кичинемен бир иште чоңойгонмун. Кичинемен бери билем бу жерде сарайга келгенче. Анан канчалык мыйзамдуу экенин мен маалымат жок. Документинде көргөн жоксуз? Документти мен көзүмөн бир ан көрдүм. Канча сотук жер? 80 сотук деген. 80 сотук деп болжол эми. Бул эми документинде именно канча экени жазылган экен бизге сөзүн ачыгы мен ону мынанча сотук деп таза айта албайм. 80 сотук деп маалыматтар келип атат да. Бизге 80 сотук жер деме болгон. Эми бул агентство дагы өзү ушул карап атпайбы? Бул спорт оюндары боюнча толук төлөканды карап, жерлерин алалы депчи. Анан ушул боюнча архивдик документтерди карадыңыздарбы же сотко кайрылайын деп атасыздарбы? Же эмне аракет кылып атасыздар ошол? Биз ошол жана Госагентствонун алдындагы улуттук оюндар өндүрүү дирекциясы бар, ошолор бизге кат жиберген. Биз ошолорго полностью Госагентствого өткөнүбүздө Госагентствого полный текшергенде документтерин, бул жердин документин сураган. Бул жер бизге карабайт деп кайрылганбыз. Эмне себептен карабайт? Мурунку ушундай эле сатылып кеткен частный экен деп мен жооп бергенмин сөзүн ачык. Андан кийин бизге кат жиберди. Ушул жердин документин бизге срочно алып келип берди. Мыйзамсыз экенин бизге алып келди. Мен каттын негизинде мондай кат келди деп буларга каттын письмени кайрылган, мондай кат келди, документин берип бизге отказ кылды. Эси менен өзүңүз жолугуп сүйлөшүп көрдүңүз? Жок, эси менен жолугуп сүйлөшпөдүм. Же көрө элексизби ушул убакта менен? Жок, эсин мен тааныйм, жакшы тааныйм. Бирок жолугуп сүйлөшкөн жок. Бул боюнча? Жок, жолугуп сүйлөшкөн жок. Просто ошо кат менен кайрылдык. Бизге отказ кылды документин көргөзүштөн. Сиз документти Данияр мырзага берип бердиңизби? Жок, мен башка. Башка.
Ошондой эле Талгат мырзанын айтымында жеке колго өтүп кеткен жерге салынган аткана электр энергиясын толугу менен ипподромдон алат. Ошондой эле жолдорун дагы колдонот. Анан кантип жеке жактарга чыгып кеткени таң калтырат. Бул жерде тактоо боюнча Төлөйкөн айыл өкмөтүнө кайрылдык. Бирок ишемби күнү болгондуктан тиешелүү кишилерди таба алган жокпуз. Ал эми спорт агенттигине караштуу улуттук спорт оюндары боюнча дирекциянын директорунун орун басары Райымбек Токомбаевдин айтымында Арзыбек Карыбеков ээлеп алган жердин документтерин көрсөтпөй жатат. Бул боюнча дирекция прокуратурага кайрылган. Бирок 1 жылдан бери эч кандай майнап жок. Бизде мындай чоң ипподром тосулган, короосу бар, ипподром бар, сарайлары бар. Анан биз былтыр текшерсек, биздин короонун ичине эле бир агаларыбыз чоң сарай салып алыптыр. Эмне 15 жылдай болуптур. Же аренда төлөбөйт, же документтерин көргөзбөйт. Биз башында кат менен кайрылып, такташпай болу, может, мыйзамдуулардыкы деп кайрылдык. Эч кандай жооп берген жок, бизди мындай айтканда теңин алган жок. Неге теңин алган жок? Алып чакырсын депутат болгондо. А киши ушу 6-чы союздун депутаты болуптур. Ушу Карыбеков Арзыбек деген бир агабыз экен. А кишини мен даже көргөн да эмесмин, кандай экен. Но ушу уктум, что ушундай кишиники экен деп. Анан биз кайрылдык. Бизде ипподромдун директору бар, Талар деген жигит. Ошого дайындап кайрылсак эч кандай жооп алган жокпуз. Анан акыры прокуратурага жазганга туура келди. Азыр данный момент прокуратура иштеп атат. Бирок 1 жылдан ашып калды уже, пока жыйынтык болбой атат. Чоюп экен. Таң калыштуусу ушу биздин өкмөттүн короосуна келип салып алып, анан кайра менин менчигим деп ушу мындай айтканда догуруп атканда биз таң калып атабыз да, бул кишилердинчи. Анан Документтерин көрсөтпөйт. Документ, бир документ жок. Бар деп коет экен, бирок жок документ. Болсо дагы бул билип эле турат, что бул мыйзамсыз. Кандай документ чыкса да бул илгери деп койсок болот, илгери муну мыйзамсыз чыгарып кетишкен. Потому что эми сиздин эле корооңузга бирөө келип алып, мен барып кичинекей времяка салып алсам, сиз эмне кыласыз? Туурабы? Ошондой эле иш болуп атат бул жакта. Жок дегенде эл катар арендасын төлөп турса да биз түшүнмөкпүз да. Азырынча биз 80 сотук жердин ээсимин деген мурдагы эл өкүлү Арзыбек Карыбеков менен байланыша алган жокпуз. Өзүн баласымын деп таныштырган Данияр мырзага байланыш телефон номерларыбызды бергенбиз. Бирок бизге дагы алар байланышка чыгышкан жок. Стоп беспредел медиа тармагы ал тараптын да чындыгын угууга даяр. Биз бүгүнкү материалыбыздын башында айтып өткөндөй, Жалал Абад шаарындагы Телтуру ат майданынын жеке колдорго өтүп кеткен 2,5 гектар жери боюнча да учкай токтоло кетели. Бул жер боюнча алгачкы соттук процесс Сузак райондук сотунда өттү. Бул жагдайлар боюнча спорт агенттигине караштуу улуттук спорт оюндары боюнча дирекциянын директорунун орун басары Райымбек Токомбаев төмөнкүлөргө токтолду. Бизге азыр данный момент ушу 2 ипподром, Жалал Абад Ош жана Караколдогу ипподромдор бизге карайт дирекцияга. Ушу үчөөндө тең ушундай көйгөй бар. Жерлери кетип калган, туура эмес берилип калган, мыйзамсыз келишимдер түзүлүп калган. Ошондой эле көйгөй ушу Жалал Абад ипподромунда болуп атат. 2,5 гектар, 25 гектар бизде бар экен, баш аягы бөлүнгөн. Убагында айыл өкмөтүнүн баласында турган кезде ошол жактан 2,5 гектар жерди кандайдыр бир документтерди тууралап туруп чыгарып кетишиптир. Ал жерде азыр чоң курулуштар болуп атыптыр, көрдүк. Биз эми ал курулушуна кызыкпайбыз, бизге жер керек, жерди мыйзамдуу жолун алып келиш керек. А кишиге да кайрылганбыз кат менен. Документтериңизди көргөзүп коюңуз. Может, сиздики чын туура депчи. Анан жок, даже алар да тоткон жок бизди. Анан прокуратурага кайрылганга туура келди. Прокуратурадан анан биз билдик, что
2006 жылы уголовный дело козголуп, финансовый полиция тарабынан анан айыл өкмөткө ошо мыйзамсыз чыгарганы боюнча именно анан сотко өтүп, соттон кандайдыр бир күчтөр колдонгон окшойт деп койдук. Баарын тең тазалап, эч кимди соттоптур, эч кимди кайра ордуна койбоптур, жери да кайра мамлекетке кайтарбаптыр. Биз Жалал Абад жана Ош шаарларындагы ат майдандардын талашка түшкөн жерлери боюнча иликтөөлөрүбүздү улантабыз. Соттук процесстердин жүрүшүн жана кандайдыр бир жаңы жагдайлар белгилүү болсо, аларды чагылдырып турабыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.